Урматтуу Маалымат медиа каналынын көрүүчүлөрү, эгерде төмөндө айтыла турган окуялар сиздин башыңыздан өткөн болсо, бизге кат аркылуу жазып жөнөтсөңүздөр болот. Себеби мындай окуя менин башымдан да өткөн. Эгерде сиздин башыңыздан өтпөгөн болсо, калп эле ишенбештин кереги жок. Бир күнү сиздин башыңызга түшүп калышына эч ким кепилдик бере албайт. Видео башталардан мурда сиздерге бир суранычым бар эле. Эгерде аткарсаңыз, сизге ыраазы болобуз. Жөн гана каналга жазылып, видеого лайк басып кетиңиз. Чоң рахмат. Анда биз кыска рекламадан кийин видеону баштадык. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Бишкектеги республикалык ооруканада 9 торунун макмалынан келген 55-терге келип калган кара тору келин менен бир палатада чогуу жатып калдык. Ал адегене эч ким менен сүйлөшпөй, эч кимге кошула албай өзү менен өзү болуп жүрдү. Убакыт өткөн сайын бара-бара тил табышып дегендей, сырттан бир туугандарыбыздан келген тамактарды чогуу ичип, сырдашып кеттик. Бир палатада 4 аял жатчубуз. Бир жолу түштө тамак ичип отуруп, сөздөн сөз чыгып, акыры жыландар темасына өтүп кеттик. Алеги келин көпкө чейин сөз сүйлөбөй, кабагын бүркөп, өзүнчө тымпыйып калды. Ай, саган эмне болду? Эмне сөзгө кошулбай калдың? Бардыгыбыз ага суроолуу карадык. Ал дагы бир топко унчукпай турду. Жылан жөнүндө сөз болгондо же телевизордон, кинолордон жыландарды көргөндө өзүмчө эле жаман боло берем. Ал дагы унчукпай калды. Жыландарды мен ушунчалык жек көрөм, бирок тийбейм. Бул окуя тээ илгери болгон. Макмалдагы биз турган үй комбинатында үйлөрдүн эң четинде болчу. Убакыт түштөп ооп калган. 5-ке чыгып, уулум экөө далистеги үйдө уктап жатышкан. Эшик ачык турган. Сырттан бала жылан сойлоп келип, экөөнүн ортосуна оролуп жатып алды. Аны өз көзүм менен көрдүм. Адегенде чочулап, коркуп ага даай албай турдум. Анан чагып албасын деп 2 чыбык менен кыпчып туруп сыртка ыргытып жибердим. Көп өтпөй эле ал бала жылан кайра эле сойруп кирип, экөөнүн ортосуна оролуп жатып алды. Бул жолкусунда аны алыс алып барып таштадым. Сыртта майда чүйдө иштер менен алектенип үйгө келсем, алиги бала жылан кайра эле үйгө сойруп кирип, эски ордуна жатып алыптыр. Айлам 6 кетти. Мынтип отурса, уул кызымды чагып алышы мүмкүн деп, аны сыртка алып чыктым да, өлтүрүп туруп, үстүн аттын такасы менен бастырып, анын үстүнө кирпичти коюп койдум. Эмнеге ошенткенимди өзүм дагы билбейм. Кийин кеч түшүнүп калдым. Кечинде бул окуя тууралуу кайненеме айтсам, ал ачууланып, кыйкырып кое бербеспи? Жаш балалык кылдың дейин десем, жаш деле эмессиң. 2 баланын энесисиң. Бул эмне кылганың? Бала жыланды эмнеге өлтүрөсүң? Бул үйгө мүшкүл алып келген турбайсыңбы? Эми кандай айла кылабыз? Мунун энеси келет. Ал айткандай эле болду. Чоң жылан сойлоп келип шыпкага чыгат. Кайра сойлоп кетет. Көп өтпөй босогодо пайда болот. Бир кезде терезе жакка барат. Кыскасы, ал үйдү айланчыктап эле кетпей туруп калды. Мен жүрөгүм түшүп, алактай кызым менен уулумду аябай кайтарып калдым. Кайненем болсо мени жер жебериме жеткире тилдеп атат, урушуп атат, наалып атат, ачууланып атат. Анын тилдегени менин кулагымдын сыртынан кетип атты. Түнү бою кирпик көзүн каккан жокмун. Көп өтпөй эле эмнегедир кызымдын бети башы кыпкызыл, от менен жалын болуп ооруп кирди. Төшөктөн турбай калды. Эртеси да төшөккө ооруп жатты. Жылан эртеси кайрадан пайда болду. Мен мурункудан да сак болуп кайтара баштадым. Бир кезде кызым өзүнөн өзү чанаштай болуп шишип кетти.
Жан талаша доктурга чакырып келгичекти өлүп калды. Көрсө жылан бизге байкатпай келип туруп уусун чачып жибериптир. Акыры жылан өчүн алып тынды деп ойлогонбуз. Жок, али үчүн алып тына эле экен. 3 жаштагы уулумду да өмүрүн алып кетти. Тердөө уктап жатса, бутунан байкатпай чагып салыптыр. Оозунан ак көбүк агып дүйнөгө көздөрүн жалдыратып кете берди. Биз эч нерсе кыла алган жокпуз. Мен болсо болгон күчүмдүн баарын ыйга чыгардым. Ошондон кийин жыландарды аябай жек көрүп, бирок аларга экинчи тийбес болдум. Арадан бир топ жыл өтүп кеткен. Бир күнү дагы бир бала жылан пайда болуптур биздин үйгө. Коркуп калган жаным эмне кылаарымды билбей калдым. Кайненем менден мурун умтулуп тарелкага сүт кое койду. Жыландын баласы андан ичти дагы кетип калды. Эртеси күнү дагы келди эле, кайненем дагы кечөөгүсүнөн кайталады. Ошондон кийин ал эмнегедир өзүнөн өзү жок болуп кетти. Ох, көрдүңбү? Деди кайненем мени зекип. Жыландын баласын эч убакта өлтүрбөш керек. Алар адам баласындай эле акылдуу келишет. Эгер анын баласын өлтүрө турган болсоң, жердин 7 кабат күбүнө кирип кетмең дагы баары бир таап алып сенден өчүн алат. Качып кетип 20 жылдан кийин келсең дагы бир таанып өлтүрүп коет. Жыландар ушунчалык кекчил келишет. Дагы бир окуя айтып берейин. Бул багында гезитке да чыккан. Бул окуяда биздин айылда болгон. 3 карыя карта чабышып боз үйдө олтурушкан. Аңгыча сырттан бала жылан сойлоп боз үйгө кирип келет. Абышка акырын бурулуп, анын калпагы менен жаап коет да оюнун уланта берет. Бир маалда сырттан эле жылан сойлоп кирип, боз үйдүн бурчуна илинип турган жаш баланын бөтөлкөдөгү сүтүнө уусун чачып салат. Абышка акырын кайра калпагын көтөрө койгондо бала жылан сыртка сойлоп чыгып кетет. Көп өтпөй эле эне жылан кайра боз үйгө сойлоп келип, алиги бөтөлкөдөгү сүттү кысып сындырып туруп кайра кетип калган. Жыландар ушундай кекчил болот экен. Ошонун азабынан 2 баламдан ажырап калгам. Жыланга таптакыр тийбеш керек. Өзүң тийишпесең, алар чагышпайт. Алиги келин бизге жылан окуялары жөнүндө дагы көп нерселерди айтып берди. Жыландардын аябай кекчил болорун, жамандык кылган адамын унутпашын ошондо билдим. Булак Шамбала. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet букмекер.